мен мынау 2020-дан бери 2020 декабрдын 4-үндө Россиядан иштеп келип $45,000 алган үйүмдү соттор карап бүткөндөн кийин дагы, жогорку сот карап келгенден кийин дагы, жогорку соттун токтому шаардыкы, областтын аныктамасы чыккандан кийин мен үйүмдөгү квартиранттарды выселение кылып бергиле мага деп Жалал Абад шаардык САКыбынын төрагасы Кожоахматов Динисламга алып барып арыз менен берип атам. Менин ушул жерде үйүмдү Жалал Абад шаары Спутник микрорайонунда жеңи жок 67-үйүн мен через госрегистр $45,000 сатып алган үйүмөн ичинен квартиранттар чыкпай атат. Выселение кылып бериңиз мага деп алып барып берсем, бул Кожоахматов Динислам макул. Биз неме кылып беребиз? Выселение кылып беребиз сага деп туруп менден бул акча сурады. Бул биринчи $2,000 сурады. $2,000 сураганда мен $2,000 таап келе албайм. Мен Россиядан иштеп, ошо мен 1 жыл ашык соттошуп, квартиралап жүрдүм, талалап дедим, 3 кызымды сүдүрөп дедим. Мен бул жерде эч жерде иштей албаймын. Россиядан иштеп келгенмин. Кыздарымды сүдүрөп мен квартиралап жашап жүрөм ай-май 15.000ден. Азырагын айтсаңыз, азырагын таап келип берейин дедим. Макул деди, $1,000 көндү. Андагы таап келиш мага кыйын болду. Андагы мен таап келе албайм дедим. Мен Кожоахматов Динисламга 8-күнү чалтам, 8-ноябрда. Мен каерден сизге жолугайын десем, азыр красный день, выходной болуп калды. Мен 11-күнү жолук деди. 11-күнү мен ломбардтан барып, апамын сөйкөсү менен шакегин коюп, апам мен сөйкөсүнүн шакегине акчаны алып келип 45.000 Динисламкага бердим, Кожоахматов Динисламга. Бергенимден кийин ал ошол эле жеринде, кабинетинде 11-күндө отуруп, эсептеп акчаны алып, сейфине салып коюп, "Болду, биз сенин ишиңди бүтүрөбүз. Сен бара бер" деди. Макул, мен бара берейин деп мен кеттим. Кеткенимден кийин эртеси күнү бул чалды мага. Чалып, биз сени неме кылып алыппыз, булар мен немем эле. Шахло мени көп жылдык тааныш кызым эле. Бул Шахлодон үйдү сиз кайра сатасызбы буларга деп жазган СМСтери дагы бар. Мен силердин ортоңорго көпөрө болуп берейин, үйдү сатасызбы деп. Анан мен неге десем, мен булардынга сатып берем, ушунча неме болуп атат эле. Макул, мен сатам, бирок $45,000 сатпайм да, кетирген расходум бар, квартира. Анда деди, жазган СМСи дагы бар. Анда сенден үйрөнүш керек экен бизнес кылганды. Мага дагы үйрөтүп койчу, байып кетейин деди. Анан сиз не деп атасыз деп ошо менен өчүрүлүп, экөөбүздүн телефон калды. Эртеси чакырды мени, эртеси мен дагы келдим. Келсем, не болуп атат десем, "Эми сен" деди, "булар жогорку сотко жазыптыр" деди. Анан жогорку сотко жазган менен ал жака түшө элек го, мына мен окуп, мыйзамды окуп билип калдым, мен деле 1 жыл ашык соттошуп жүрүп дедим. Сизди облус соттон аныктама чыккандан кийин иш аткарыла берсин деген жери бар го дедим. Десем, ооба, сен дело Бишкекке кетип калса, сен күйөсүң, дело кетпей калса, булар күйөт. Мен булар менен дагы неме алып алдым деди. Ушинтип эле айттым мага, ачык эле. Дегенден кийин мен кеттим, дагы келдим, эртеси дагы. Келдим, ишти качан жандандырасыз десем, ишти ноябрдын 25-ине койду, 25-и ишти жандандырабыз. Неме чыгарабыз, выселение кылабыз. Бирок мен Динисламканын ошол күнү эле ою бузулуп калганын билгенмин мен. Выселение кылбашын билгенмин. Дело сотто каралып бүттү. Дело Верховныйга кетти. Верховныйдан каралып иш бүттү. Бүткөндөн кийин дагы мен келдим. Ишти жандантып бергиле деп. Ишти жандантып бергиле деп жогорку соттун токтомун алып келип, булардын берип кетип атам. Бул жерде Кыргыз Республикасынын немеси иштебейт экен, мыйзам. Кожоахматовдук иштейт экен. Мен кана токтом мынанча күн болду, мен жазганыма кана мага билдирүү бербейсиңерби? Кана мага кабар барбай атат. Десем, жөнөткөнбүз деди. Макул, жөнөткөн экенсиңер, жандандырыпсыңар. Кайсы күнгө дайындайсыңар? 9 күн болду бүгүн. Десем, баягы жогорку соттун токтомун булар тоготпой карабаптыр. Мен видео факты дагы бар. Видеодон тартып келсек, булар терезесинен издеп алып, окуп жүрүшөт, отуруп алып. Ошо Фейсбукта дагы бар. Окуп атат. Күчүндө калтырылыптыр дейт. Күчүндө калтырылды, качан чыгарасыңар десек, күтөсүз дейт. Мен канча ай күтөм? 8 ай күтүп келдим. Дагы канча ай күтүшүм керек? Десем, күтөсүз. Неме приставтар чакырчы, чыгарып таштасын мени дейт. Ошолору дагы бар. Ошо менен кеттим мен. Ошо менен кетип мен барар турган жерим калбай калды. Мен азыр Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевке ушул үчүн мына канчага чейин мына бизге окшогон жалгыз бой энелер какшайт. Фейсбукта жазып атат комментарийден. Мындан какшагандар толтура экен.
жалаң жалгыз бой энелерге күчү жетет экен дин исламдын, жетим жесирлерге күчү жетет экен, какшатат экен, өзүнүн гана мыйзамын иштетет экен. Мына Кожо Акматов ушуну өзүнүн контролуна алып, мен $45.000 алган үйүмө киргизип коюшу мен суранат элем ушул президенттен дагы, Камчыбек Ташиевден дагы, и Зулушовдон дагы. Качанга чейин Кожо Акматовдордун мыйзамы Жалал Абадда иштеш керек.